Илимди сактап, аны өнүктүрүүдө мына ушул Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын, жогорку окуу жайлардын жана жалпы эле илимий мекемелерде эмгектенген окумуштуу илимпоздордун салымы зор. Алар билимдүүгө дүйнө жарык экендигин жана билим гана адамды эркин жана бийик кыларын арыбагы эскертип келишет. Илим учурда өз деңгээлине жараша өнүгүп жатат. Бул тармакты көзөмөлдөгөн мамлекеттик мекемелерге бюджеттен акча каражат бөлүнөт. Бирок алардын көп пайызы илимпоздордун айлык маяналарына гана каройт. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы илим департаментине жылына 167 миллион сом бөлүнсө, Улуттук илимдер академиясына 300 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты каралат. Мындай абалга биздин кызматкерлер да кээ бири көнүп калышты. Ушунчалык аз акча болгондон кийин мисалы айлык акы эле берилет да көбүнчөчү. Калган эми илимий изилдөө жүргүзүш үчүн аспаптар керек, илимий аспаптар керек, башка экспедицияга чыгыш керек, мындай эксперименталдык бир үлгүлөрдү жасаш керек. Ошолордун көбү жасалбай калды да, көбүнчө багы кагазда эле калып калды. Каржы маселесинин тартыштыгына карабай, Кыргызстандын окумуштуу илимпоздору билимди өнүктүрүп, анын кадыр баркын, сапатын жогорулатуу үчүн бар аракетин жумшап келишет. Өздөрүнүн мойнундагы милдетин жана аркалаган миссиясын татыктуу аткарып келе жаткан окумуштуу илимпоздорго ыраазычылык билдиришибиз керек дейт Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин ректору Канат Садыков. Оорлуктарга карабастан биздин илимий продукция негизи өзүбүздүн Кыргызстаныбызда болуп жаткан приоритеттерге тууралуу өнүккөнгө, ушул экономикалык өнүгүүгө жардам берүүгө, же болбосо илимий жана билим потенциалын сактоого жумшалып жатканын көрүп жатабыз. Ушул тармакта иштеген адамдар башка тармакка өзүнүн ишин таштап кетпестен, өзүнүн кызыкчылыгына азыраак каражат бөлүнсө дагы өздөрүнүн ушу миссиясын аткарганга ыраазычылык айтыш керек. Канат Садыковдун айтымында каражат жетиштүү болсо, илимдин сапаты мындан да жакшырып, эң жогорку деңгээлге чыкмак. Илимге каралган каражаттар өтө жетишсиз деп айтсак болот. Мына мисалы биздин улуттук университетте илим иштерине жүрүшүнө биз билим берүү жана илим министрлигинин грант аркылуу 12,5 миллион сомду ошол багытта грант аркылуу алып жүрөбүз. 22 чоң илимий теманы биз изилдеп, биздин жаамат аркылуу ошол актуалдуу илимий темалар изилденип жумшалып атат. Бюджеттик тартиптер, жоболорду оңдошубуз керек. Билимге бөлүнгөн жанакыдай жалпы каражаттардын ичинде пайызын көбөйтүш керек. Азыркы учурда жалпы республикабыз боюнча деле илимге бөлүнүп жаткан каражаттар булар 1,5% жетпей жатат. Жогорулатып ушу илимге, таза илимге бөлүнгөн каражаттардын пайызын көбөйтүүгө биз өзүбүз деле даярбыз. Илим бул улуттук мүнөзгө ээ. Ал аз сандагы улуттун илимиби же көп улуттун илимиби баары мамлекеттин өнүгүшү үчүн кызмат кылат. Кыргызстандагы бардык илимдер, мейли фундаменталдык болобу, гуманитардык же медициналык болобу, ар бири өзүнүн алына жараша өнүгүп, дүйнөлүк илимдин казынасына салымын кошуп жатат дейт окумуштуулар. Кыргызстандын илимпоздору өздөрүнүн мойнуна тагылган, өздөрүнүн милдети катары эсептелген илимий иштерди ийгиликтүү жүргүзүп аткандыгына мен күбөмүн. Өзгөчө бул багытта биздин Улуттук илимдер академиясы бар. Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясы бар. Ошол жерде ар бир тармак боюнча институттар бар. Ошол институттарда жүргүзүлүп жаткан иштер белгилүү деңгээлде Кыргызстандагы илимдин алдыга карап өнүгүп бара жаткандыгын айгинелеп турган фактыларды мындай адамдарга, жалпы коомчулукка тартуулап аткандыгы талашсыз. Адамдагы эң жакшы нерсе акыл менен илим. Бул тармакта эмгектенген адамдар өтө өжөр жана күжүрмөн болушат. Ушундай мыкты сапаттарынын салымынын аркасында изилдөөлөрдү үзүрлүү жүргүзүп, дүйнөлүк окумуштуулардан кем калышпай келүүдө. Кыргызстандагы илим жаатында эмгектенип жүргөн миңдеген өзүмдүн кесиптештеримди куттуктагым келет. Илим изилдөөсүнө мамлекеттик салым канчалык аз болсо дагы ушул окумуштуулар, Кыргызстандын окумуштуулары башка коңшу өлкөлөрдүн окумуштууларынан калбай, керек болсо дүйнөлүк окумуштуулардан калбай чоң фундаменталдык жана прикладдык мүнөздөгү изилдөөлөрдү жүргүзүп келе жатат. Кудай буйрса
чыдай турсак, мындан ары да ишти ушуну токтотпой улантып турсак, жакшы күндөр келип, анан биздин окумуштуулар жакшы жетишкендиктерге жетишет деген ойдомун. Окумуштуулар өзүнүн илимине кам көргөн мамлекет гана өнүгөт деген ишенимде. Андыктан илим менен билимге басым жасап, илимге умтулган илимпоздор менен окумуштууларды колдоп туруу зарыл дейт окумуштуулар. Кыял Шаршеева, Чыңгыз Жумагулов, Ала Тоо 24.